Мен керек болса атам деп айткам. Менин наградной арзуларым бар. Пистолети бар, винтовкасы бар. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары менен күч кызматкерлери кагылышкан Каргашалуу Кой Таш окуясына быйыл 2 жыл болду. Дал ушул окуя бир азаматтын өлүмү менен аяктады. Полковник Үсөнбек Ниязбеков кызматтык тапшырманы аткарам деп өмүрү кыйылды. Ошол күндөн ушул күнгө чейин уулунан ажырап калган эне Өктөм Мамаева акыйкаттык издеп, сот иштерине катышып, адилеттүүлүк үчүн жан үрөп келет. Ушул эгемендикти алгандан кийин болгондо дагы президенттин колунан, ушу 6 жыл президент болгон Атамбаевдин колунан менин балам жабыркап, ажырап отурам, жүрөгүм күйүп, көңүлүм айланып, кандайдыр бир ушунчалык жабыркап турган чагым. Мына ушул күнгө чейин 2 жыл болду, сот процесси болуп аттат. Анан мына 4 ай, 5 айдан бери сот токтоп калды. Ал жерде бул мына соттун күнөөсү эмес, ошол күнөөнү коюлган канча деген табылган кылмыш иштеринин артынан ошол Алмаз Шаршенович Атамбаев турат да. Эмнеге келбейт? Мына келбейт, 4 айдан бери же сотту тоготпойт, же өзүнүн кандайдыр бир койгон алдында башка максаттары барбы? ИИМдин тергөө кызматы окуяга байланыштуу Атамбаев баштаган 19 кишиге айып койгон. Алардын 14-үнүн иши сотко өткөн. Бирок сот иштери кандайдыр бир себептерден улам жылдырылып келүүдө. Бул жердеги мыйзамсыздыктын чени жок окшойт да. Бир мындай болуп туруп, мен өзүм таң калам, биргелешип жүргөн саясатчыларга. Мына Ирина Карамушкина жогорку кеңеште канча жыл депутат болду. Канча жыл элдин кайгысын көрдү. Бирок ал анын жүрөгүнө өткөн жок. Ошон үчүн мен ошол жогорку кеңештин депутаттары бирөөсү айтып койгон жокко. Эмнеге Атамбаев сотко барбай атат? Эмне үчүн жанагындай диагнозун адвокаттары коет, Жошов менен Слесарев оруп атат деп. Эмне үчүн врачтарга көрүнбөйт? Бул жердеги мына 4 ай болду. Келбейт. Дагы назначить этилиптир деп уктум. Ошол айтышты. Келсин. Келип туруп өзү акталып кетсин. Өзү элди дагы мына 14 адамды дагы сыйлаш керек деп бирге жүргөн. Аны менен ошо Атамбаевди жандап жүргөн жандоштору дагы мына Канат Сагынбаев бар, жана Мискенбаев бар. Ошолордун бардыгын тең акташ керек да. Азыр алардын деле мойнунда жүк турат да. Мен түшүнүп турамын. Ошон үчүн бул мыйзамдуулук болуш керек да. Мыйзам болуп, анан кийин өзүнүн ак экенин актап кетсе, биз эч ким эч нерсе дебейбиз. Соттун чечимине мен каршы тура албаймын. Атамбаевдин соту эч бир жүргөн жок да. Анткени Атамбаев мыйзамды урматтабай, сыйлабай, соттор өзүнүн кол алдындагы соттор болгон үчүн тоготпой келбей жатат. Келбегенинин негизинде сот бир дагы жылы элек. Кыргызстанды сыйласаң, өз өлкөңдү сыйласаң келип сотко катыш, ак болсоң акталып кет, кара болсоң каралып кет. Мен сенден суранарым кел. Энени боздотпо. Өлтүргөн бала өлдү, ким өлдү? Ал эми шектүүсүң сен. Азыр мен сен шектүү, сени өлтүрдүм дештен алысмын. Бирок кел дагы жооп бер да. Мен аткан эмесмин же болсо мен аттым деп. Ошондуктан сот бардыгына бирдей мыйзам чегинде карагыла. Атамбаев камакка алынгандан кийин Кой Таш окуясына укуктук баа берүү иштери башталып, тергөө ишинин жүрүшүндө Кой Таш айылында 7-8 август күндөрү түзүлгөн кырдаалды иликтеген мамлекеттик комиссия улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков Алмазбек Атамбаевдин жана анын жан сакчыларынын огунан курман болгон деп тапкан.